Mazreşti çap bol. 2022 жылдын 3-may күнү saat 15:00 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Алай районунун Гүлчө, Корул жана Коңур төбө айылдарында кокту холоттордон суу түшүп, сел жүргөн. Сел турак үйлөрдүн куролоруна кирген, жарандар жабыркаган эмес. Ошондой эле Гүлчө айылы менен Корул айыл өкмөтүн байланыштырган көпүрөнү сел алып кеткен. Учурда жарандар айылдагы башка көпүрө менен каттап жатышат. Алай райондук мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басары жана жарандык коргонуу штабынын өкүлдөрү, ошондой эле тиешелүү кызматтар жеринде иш алып барууда. Ал эми сел алып кеткен көпүрө 2 күн ичинде калууна келтирилет. Селдин кесепетинен келтирилген зыян тууралуу кийинчерээк кененирээк маалымат берилет. Кырдаал Кэр президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зияиддин Жамалдиновдун жеке көзөмөлүндө дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып туруу үчүн видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да басып коюңуздар.